Сооротуучу Кудай. 11 январь. Акылман Сулаймандын накыл сөздөрүнөн окуп кетели. Кудайдын шыктандыруусу менен ал мындай сөздөрдү жазып кеткен. Уулум, эгерде жакыныңа кепил болуп, башка бирөө үчүн кол берсең, анда сен оозуңдан чыккан сөзүң менен өзүңдү чырмап алдың. Өз оозуңдан чыккан сөздөрүң менен кармалдың. Ушул аяттарды укканда сизге эмне ой келди? Мен болсо азыркы учурда элди, ар бир үй бүлөнү көйгөйгө матырып жаткан кредиттер жөнүндө ойлондум. Кредит алып көрө элекмин деген бир да кыргыз жок болуш керек. Ар бири алып көрдү. Алып жатканда оңой эле көрүнөт. Бирөө ал акчаны белекке берип жаткандай сезилет. Куулук кылып, адамдарды бири-бирине байлап да коюшту. Бир топ болуп, биригип чогуу кредит акча алышат. Бирин бири таштап, качышып, качкан адамдын акчасын кошо төлөп жатам деп ыйлагандар канча. Кредит алып жаткан адамга дагы экинчи адамды поручитель деген ат менен байлап берип коет. Банк эч качан утулуп калбайт. Адамдар болсо кыйналып, карызга батып, балдарын таштап, четке кетишип, кредит жаап жүрүшөт. Бүгүн эртең менен биз ошондой туугандарыбызды эстеп, алар үчүн сыйынып, Кудай кулчулуктан бошотсун деп сураналы деп чакыргым келди.